Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бир сен. Өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Келечек, менин сага кайрылуум бар. Сен жөнүндө баары сүйлөшөт, сенин келишиңди күтүшөт, сага ишеним артышат. Сенден үмүт үзбөй, сага тагдырым байлайт. Бирок мен билем, биз сага баратабыз. Замандашым, өлкөнүн келечеги бүгүн сен экөөбүз кандай болсок, эртең дал ошондой болот. Билимден артта калып, китеп бети баракталбай, тамыры кыркылган дарак окшоп менин элим кандай гана азапты, арман муңду баштан кечирбеди. Дүйнө жүзүн кыдырган эл эле эмес, аскас асман чапчыган ала тоо жеринин үстү тоютка, алды кен байлыкка толгон мекенимде туруп, эмнеге биз эңсеген бакытка жетпей өксүп келет. Болду, жетишет. Ойгонууга мезгил келди. Заман мына ушуну сурап турат. Караңгылыкты артка таштап, бир канатың билим, бир канатың ыйман болуп, көк асманда жер жүзүн кайка уча турган мезгил келди. Жалпы жумрай журт мемиреген уйкудан туруп, ойгонолу, ойлонолу, окуйлу, билимдин билигин кармап, жаркын келечекке жол баштайлы.
Ассалому алейкум, арбаңыздар, алатоолук, ак калпакчан, кадырман калкым. Амансыздарбы, ат арытып, жол карытып, белес ашып, бел басып, суу кечип келген агайын туугандар, кутмандуу, кушубак кечиңиздер менен, урматтуу, уюткулуу журтум. Bir adamdan bir kitap dolborunun kitap toy intellektualdık madani geçesinin açılış azemi açık dep jarıyalanat. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскердик оркестрі болду. Урматтуу меймандар, бүгүнкү баарыбыздын көптөн күткөн китеп той интеллектуалдык маданий иш-чарасы башталган турат. Тарыхы терең, келечеги кенен, сүйүктүү мекенибиздин ар намустуу атуулдары ар дайым өлкөбүздө өнүгүү, жергебизде тынчтык болсун деген аруу ниетте иш-чарабызды баштайбыз. Баарыңыздарга эмес, ар бириңиздерге салам айтам. Майрамдык маанайда бир алакандарды ачыштыра уруп коштоп коюңуздар. Эмесе, улуттук гвардиянын аскердик оркестринин музыканттары, гвардиянын сержанты Бакыев Жаныбектин аткаруусунда жагымдуу чыгарма болсун. Тосуп алыңыздар. Арбаңыздар, улуу элдин уюткусунулган кадырман кыргыз журтчулугу, атартып алыстан келген коноктор, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун деп, ушул жакта отурган бардык катышуучуларды өзүбүздүн атыбыздан жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын жалпы өздүк курамынын атынан сиздерди куттуктап кетебиз. Сиздерге баягы таластан чыккан жеңи жок, таймашарга теңи жок деген жеңи жок атабыздын көк сулуу деген чыгармасы бар. Ошону аткарып берели. Сиздерден талап кылынчу нерсе колдоп, коштоп, кыйкырып, өкүрүп, жер тепкилеп турсаңыздар эле бизге болгон чоң салымошо болмокчу. Чоң рахмат. Aşıkmın sizdey perigi, ayt albay sırrım demegen adamdımın çağına bay aytırбай bilsen emini.
ысығам сіздей перге қиналам чындап демеге кишини мынча чуркатпай деги кыйнабай билсең менен Gülgünday kızdın gülüsün güyüttü tartıp yürüşüm gülgünüm ayça kim üçün Güdörüm takır üzgüm çok güygüzüp süyün bütün Çark etsen gülgün gümüşümde caydarı kızdın gülüsün Calınga düşüp yürüşüm acal calım ayça kim üçün Canımdan aslı çıktım çok adegi can kızıp süyün bütün Görüşkön günüm saltanı Görküngön ay gün jaltanat Görkömüң candı Göksötüp kömök öydüm baltamı Görüşpey kalsam göksulum gönöktüp gözden jaştamat Jolukkan günümde saltanat Joduragan gelbetingen jogorton gün ajaltanat Jolukpay kalsam göksulum Oldu joşulup gözden jaştamat Bete gelip eldeyim Belgi bir verip çakırsan belgine kantip gelmeyin Yayloda beles kırdayım Jaşlardan çıkkan göksulu camalım boştu burdayımın Yaraşkan perim mekensin degi Janşadıp karap turbayım Acarın candı susatkın Atayın geldim uzaktan ay berim tura tüşünüp akılın menen uzatsın Görkömüң candı susatkan seni men görgönü geldim uzaktan Göksulum tura tüşünüp sen göңүлүң menen uzatsan Teң tuşka tağdır koşpodu Tel toru tanda vat çapsam oşo tel torum attan uzbodu Teңирим saldı bul kaygı tek jaktan atım uzbodu Tepkedey çapta bir жүргөндө tegibиz kıyday dokşodu Kurdaştan tağdır koşpodu Kuşup oynop bir жүргөндө Olday kurbuluk kıynay dokşodu Avıdan sonun jaraşkan Aksedip takkan çıp tamang ak köynök çöngel atsan akkuda göldü kupkanat Alamda çok sululuk arnagan eken kudret Ataylap beripti bir sağa Görkömü sonun jaraşkan tegi kökmönçok takkan doçup tamang Gökşayı köynök kiyinseң da kögördök göldü kupkanat Koştuğun eken tabiqata barın koş koldup sunup bir sağa Көңүлдүн нази кыш коту козготосуң көксулуу көчтөн бир калган тайлактай боздотосуң көксулуу сааяпчы салган боз куштай саматасыңдой көксулуу сагындырып сен адамдыңа саргайтасыңдой көксулуу өлүп бир калсам калармын да өлбөй да тирүү бар болсом аман бир болсом табармын анташып койгон сөз үчүн мен сени ажыратып алармын Aman bir bolsam tavarmın Antashıp koygun söz üçün ben seni acıratıp alarmın Естеринде жүп кылып айтылуу Атай Оңбаевдин жаштарга деген чыгармасын аткарып берейин. Bulbulдар гана сүйөтө гүлдөрдү Мынайым гана добуштан үндөрдү Буралап асырда ачкан мындай муңда ачкан жыргал Күндөрдүң күндөрдүң ой күндөрдүң ай Жаштыкты гана кандайды ойлойсуң сен кургур жаш суусардайдан
ойнойсың, ей, ойнойсың, ой, ойнойсың, ай. Ой. Айраны ғана кенені қымыз бол, малду бір ғанадан дудаң еліміз. Жігіті шайыры қыз алтын, мұндай құтманды қырғыз. Еліміз, ей, жеріміз, ой, еліміз, ай. Қараңыздарчы, қандай ғана мұқамду қайрық, керемет музыка, аваз зүн. Өмірқұлов, Бексұлтан, Бақиев, Жанбеке, қол чабуулар болсын. Урматтуу меймандар, китеп той деп айрым жаңы кулак кагыш болуп, жаңыдан эшитип аткан адамдар үчүн бул өзгөчө той, жаңылык. Абалтан ата-бабаларыбыз адабиятты, маданиятты, даанышмандыкты, ойчулдукту, руханий дөөлөттөрүн аздектеп келген. Бүгүн дагы балким ал кездерде жашыл жайкалган талааларда акындар ыр айтып, даанышмандар ой айтып, кереге кеңеш куруп келген ата-бабаларыбыздын балким ошол той мааракелеринин жаңы форматы деп дагы түшүнсөңүз болот. Эзелтен элибизде ушундай жакшылыктарды эл ичиндеги аксакалдуу аталар бата менен ачып жүргөн. Азыр алдыңыздарга ушул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын Манас орденинин ээси, Кыргыз СССРнын жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ойлоп табуучусу, инженер, акын атабыз Надырбек Алымбеков атабыздын батасы менен баштайбыз. Мына урматтуу бир туугандар, коноктор, мына ушул Кудай насип эткен экен, мына баарыбыз китеп сүйүүчүлөр чогулуп отурабыз. Бул аябай чоң майрам десек болот. Эми кичине сөз бата берерден сөз мурун бу биздин курагыбыз китеп менен, китеп той жок эле китеп окуп, китеп таап, китеп сатып алып өткөн, мектептен баштап институткөнчө, үйлөнгөндөн карыя болгончо китеп окуп менен өттүк. Ана мына ошол жерде бир 600 киши отурат экенбиз. Кагылайындар, силер бир суроо берейин. Китеп окуйсуңарбы же жокпу? Же ушундайлыга келип уулдап, дуулдап эле жакшы өттү, бүттү деп анан кетип калабызбы? Мына кеп ошо китеп окушту экен, кагылайындар. Мен өмүрүмдө 3000 китеп жыйнадым. 1000 айылыма бердим. Бирок айылдагылар ушул бул бир сыйга этке өйдө төмөнгө келсе тез чогулат экен, а китепке жок экен. Ошол менин 1000 китебим түбү менен жок болуп кетти. Мен аны абдан көп жылдар бою топтогон элем. Бул эми мен таарынычымда эле эмес, болгон окуяны айтып жатамын. Анан ошондуктан мына китеп деген ушул отургандар, майрамга келгендер ой салып койсоңуздар, биз өзүбүз китеп окуйбузбу, жокпу? Мына жаштар келдиңер. Канча китеп окудуңар? Мен мисалы канча мен китеп окуган эсимде жок. Өзүңүздөр китеп окудуңуздарбы? Мен ушуну дайым силерге дайым бир суроо бергим келет, кагылайындар. Ушул мына мен жакында ушул 14 томдук китеп чыгардым. Бул
14 ай болуп калды го, 1 жылдан ашып кетти. Ушул китепти жазган өзүнчө бир жүк экен. Бул аябай оор жумуш экен. Анан күн түнү иштеп какыйып отурат экенсиң. Анан акча иштейт экенсиң. Мен ошол 1.200.000 14 томдук китеп чыгардым. Мана ушул мен китеп акын катары жазганыман аны сатыш кыйын болуп калды, кагылайындар. Өтө кыйын болуп калды. Ушу мен китеп тойлорго алып барып атам. 1ден 2ден алган болуп атат. Буга да сүйүнүп атабыз. Тааныштарды, куда сөөктөрдү жадатып бүттүк. Мына эми жаман деле жазбайм. 300ге жакын ырларымды эл ырдайт. Кудайга шүгүр. Бирок кийинки жаштарга мен кичине силерге айтар арманым бар. Китеп окубай калдыңар. Мына ошол жерге көбүңөрдү мүмкүн жөн эле вуздардан, тияктан, бияктан айдатып келсе керек. Ишим билбейм анын кандай келгениңер. Бирок китеп окугандар барбы, жокпу, кеп маселе ушунда болуп жатат да. Вот ушуну силер эсиңерге салып койсоңор, кагылайындар. Ошондо тойдун шааниси кадимкидей көтөрүлөт эле. Эми бата ушул ар үйдө аксакалдуу кары болсун, балпайган байбичеси дагы болсун, баласы бар таап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсун. Чоң ата бардыгына калыс болсун, чоң эне суук сөздөн алыс болсун, келини кербестенип бой көтөрбөй, уулун да уят менен намыс болсун. Мына ушул силерге берген батам ушул. Айтарым дагы кошумча, мына бүгүн китеп тойго биздин балдарыбыз мындай агынан төгүлүп турат. Эми ошо силерге дагы китеп уюштуруучуларга пейлиңерге береке толуп турсун, пешенеңерге бакталай конуп турсун, жакшы деген күндөрүңөр көп болуп, жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болгула, кагылайындар, тоюңар тойгулансын, китеп окугандар өсүп өнө берсин, жакшылык биздин Кыргызстандан, Ала Тоодон кетпесин. Бар болгула, кагылайындар, бар болгула, эсенчилик, аманчылык баарыңарга каалаймын. Аллаху акбар. Алкаган ак батанын баары кабыл болсун. Надырбек ата бул жерде бардыгы тең китеп окуган, китепти сүйгөн, буюрса акындарыбызды, адабиятыбызды, маданиятыбызды өзүбүз көтөрөбүз деген инсандар. Бар болуңуздар, китепкөй инсандар. Өзүңүздөр бир кол чаап коюңуздар. Барыңыздар эркин сезип отуруңуздар. Кадимки эле тойдогудай, баягы эле ойдогудай баарыбыз тең бири-бирибизди сүрөп, жакшы болсо жагып калса айт деп коюп туруңуздар. Анан бүгүн тойдо өзгөчө инсандар бар экен. Бүгүн зал толобу, толбойбу деп ойлонуп калдык эле. Анан той башталып электе эле 4:30 ак сакалын жайкалткан, белчеден агарган ак сакалы менен атабыз кирип келди. Ата, каяктан келдиңиз десем, балам мен Шекерден келдим деди. Мен айтылуу Ашым Жакыпбеков атаңардын иниси болом. Ушул китепкөй жаштар бар экен, китепкөй инсандар бар экен деп ата келди. Ата, ордуңуздан туруп элди карап коюңузчу. Келиңиз атам. Мынакей атабыз атайын таластан келди. Рахмат, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Дегенде мен сөз берерден мурун 1-2 залды аралап суроо берип көрөйүн. Китеп той дегенде сиздин оюңузга эмне келди? Эмнени күтөйүн деп болуп келдиңиз? Кандай максатта келдиңиз? Сизге суроо берип көрөйүн. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Бүгүнкү китеп той кут болсун. Китепкөйгө келүүдөн максат жан дүйнөбүздү байытып, руханий байлык алып, ушул устаздардын, агайлардын жакшы сөздөрүн угуп, ошолорго амал кылалы деп келдик. Чоң рахмат. Баракелде, жакшы жооп болду. Эжеке, эмне күтөсүз китеп тойдон? Саламатсыздарбы? Бардыңыздар. Мен китепкөйгө биринчи жолу келдим. Кандай болот экен деп көргөнү келдим. Бир адамдан бир китеп элдик толуп. Өзгөн районуна көрүп алып, ошол жака жайылтабыз деген ниетте келдик, буйруса.
Баракелде, рахмат. Кадимки тойлордо тамадалар. Тойго эки түрлүү адам келет, бирөө сыйлап келет, экинчиси сындап келет дечиле. Биз ойлойбуз, бүгүн мекенибизди, өлкөбүздү сыйлаган, сыйлап келген биздин коноктор. Аттуу китепкөй студенттер, достор, агалар. Бүгүн китеп тойдо сонун поэзия мүнөттөрү, ишкерлердин атайын сабактары, руханий сабактар, жан дүйнө байыткан сабактар, насааттар, жагымдуу чыгармалар, төкмөлөрдүн айтышы, шоу программалар, заманбапырчылардын жагымдуу чыгармалары коштойт. Албетте, бул иш-чарабызда башказан да толот, ашказан да толот, төшказан да толот. Капталдарга көз чаптырсаңыздар, атайын сиздер үчүн фуд пакеттерди даярдап койгон. Бул тойдо кадимки тойлор сыяктуу эле антракт болот. Антрактта бирок эч ким бийлебейт, эс алат жана тамактанат. Эмесе ушул жакшы тилек менен баштап алган тоюбузду сөз жакшы инсандардын насаат кеби менен баштагым келип олтурат. Сахнага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жазуучу, акын, ушул инсан элибизди китеп эле окутуп алсак көп көйгөйдөн арылат элек деп айткан эле. Ал ким болушу мүмкүн? Бали Нуржигит Кадырбеков агайыбызды чакырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим, аталар, апалар, урматтуу Надырбек ата, аалымдарыбыз, эл депутаттары, кыздарым, балдарым. Кийинки мезгилдин чоң арманы эмне? Кыла турган нерсени кылбай, кылбай турган нерсени кылып атабыз. Сүйлөй турган нерсени сүйлөбөй, сүйлөбөй турган нерсени сүйлөп атабыз. Билесиңер, кулак үчүн да жооп беребиз, тил үчүн да жооп беребиз, бут үчүн да, кол үчүн да, көз үчүн дагы, ниет үчүн дагы. Бир эле далилин айтайынбы? Эгерде азыр бул жерде Кемалды аткарган актер жөнүндө сүйлөшөбүз десе, зал батпай калат. Жаштардын кумирлери бар. Эми мен кайра айта берейин. Билгеним ошол болсо эмне кылайын? Баягы БТСти дагы эле айтып коеюн. Же болсо Blackpinkти ошолор жөнүндө сүйлөшөлү десе, сааттап сүйлөшүүгө даярбыз. Үйдө деле апаң кечинде барсаң телефонду көрсөтүп туруп айтат. Самара мынтиптир, Анжелика дегентиптир деп. Артисттер, актерлор жөнүндө сааттап сүйлөйбүз 4-5 саат, бирок Алла Таала жөнүндө көп сүйлөшпөй калдык. Ыйман жөнүндө, адеп жөнүндө, жараткан жөнүндө, илим жөнүндө сүйлөшөбүз десе, адамга кызык эмес, бирок ушак кызык. Ошон үчүн жаратканга шүгүрлөрдү айта албай, көзүбүз көрүп турат, тилибиз сүйлөп турат, заманыбыз аман, тынч. Эгерде ким ушул күндөрдүн баркын билбесе, Украинага барып көрсүн. Алар азыр ач калсак да, кеч калсак да тынч бололу деген заманда жашап атат. Мен ошон үчүн бүгүн бирдеге жаздым эле. Негизи мен окубай сүйлөчү элем, бирок окуп берейин. Бирок жазып баштадым эле макаламды. Аягына чыга албай атам, анткени депутат болгондон кийин жумуш аябай көп болот экен. Эми кызыгына кирген мезгилде доорон айтып калды, кийинки жолугушуңузга барышыңыз керек деп, ошентип албай калдым. Ошондой болсо да баш силер менен бөлүшүп коеюн. Бир ирмем. Башында мага бир ирмем бул көздүн бир жумулуп ачылышы эле. Бара-бара мүнөт, саат, анан күн, анан апта бир ирмем сезиле баштады. Мурда жума күндү ишемби, дүйшөмбүнү күндү шейшемби буласа, азыр жумадан кийин кайра эле жума, дүйшөмбүдөн соң эле кайра эле дүйшөмбү. Бул да эчтеме эмес. Кызыгы 40-тын кырдан ашкан соң айың менен жылың деле көз ирмем көрүнүп калат экен. Убакыттын берекеси кеттиби, же басыгы чуркоосу тездедиби, жообу акыл алкагына сыйбайт. Өлүмдөн кийин жашоо бары шексиз, а бирок бир акылдан айткандай, өлүмгө чейинки жашоо бар же жогу чындап болуттуу суроо айланды мен үчүн. Туулабыз, жараткан кубат саламаттык берсе турабыз, жөрмөлөйбүз, кыбырайбыз, жылабыз, сызабыз, оголойбуз. Аягында келип жай алып жатарыбыз жердин алды экен. Жазданарыбыз жана жамынарыбыз топурак экен. Муну жаздым дагы, интернет жок болгондуктан окуп берейин деп туруп аялыма жөнөтүп койдум. Аялым эмне ойлоду билбейм, бир убакта жооп келди, туура деген. Ошон үчүн берекелерим,
Билбейм, туура эмеспи, мен башка ойду айткым келди. Бара 10 жылдык деле көзүңө бир көз ирмем көрүнүп калат экен. Бир күн келе жердин алдына түшөбүз, түшкөндөн кайра үстүнө чыкпайбыз. Жердин алдына түшүп баратканда бүт өмүрүң бир көз ирмем ойлонуп калса, сезилип калса керек. Мен эмнеге 10 жылдыкты бир көз ирмем дедим? Бүгүн жараткан ушул күнгө насип кылыптыр, өмүрүмдүн 4,5 көз ирмеми. Өмүрүмдүн 4,5 көз ирмеми. Мурда ушул күнүң менен кубанат элем. 40-тан ашкандан бери ушул күнүң менен десе кадимкидей кайгырам. Анткени туулган күнүң менен деген сөз мага өлүмгө жакындашык менен деген деле туюла берет. Туулгандан баштап айттым го, күч көбөйөт, акыл көбөйөт, илим көбөйөт, байлык көбөйөт, жөндөм көбөйөт, бирок бир нерсе азайып кете берет. Анын аты өмүр, анын аты өмүр, анын аты өмүр. Ошол өмүрдү суранам, балдарым, кыздарым телефонго кетирбегилечи. Ошол өмүрдү ушак айтканга кетирбегилечи. Чалкалап отуруп алып телевизор көргөнгө кетирбегилечи. Болор болбос нерсеге капы болгонго кетирбегилечи, наалганга кетирбегилечи. Өмүр ушунчалык бат өтөт. Анткени бирөө айткан экен, убакытты сыйла, анткени өмүрүңдүн өзү убакыт деп. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай деп Мамбет Санагай айтып жүрөт го. Менин суранарым ошол. Анан ушунча жашка келгенден кийин аздыр көптүр бирдеке ойлонот экенсиң. Кимдин жашы 40-тан өтсө болжолу жаштык менен кош айтышып койгону. Өткөндө бирөө айтып атат. Мамлекеттин иши аябай оор экен. Менин кошунам айтып атат. Мамлекеттин иши аябай оор экен. Депутат болуп жүрөт, министр болуп жүрөт деп бирөө айтып бериптир, мен кошунамчы. Мен болгону 4,5 жыл мурда ошо жака көчүп барганмын, ошол адамдын кошунасы болгонмун. 4,5 жыл мурда ал киши мени биринчи жолу көргөн. Роза эже деп. Анан айтат имиш, мамлекеттин иши оор экен. Нуржигит балам ушага көчүп келгенде жап-жаш болчу деп. Ошондо күзгүнү карап алып кыйла ойлонуп турдум. Агарган чачтарды карадым, бырыштарды санадым. Мезгилди эч ким алдай албайт. Ошон үчүн өмүр деген бат эле өтүп кетет экен. Ушунчалык бат өтөт экен, аны санап үлгүрбөй калат экенсиң. Баягы Алкул атанын ырынын маани маңызын эмне түшүнүп атам? Анын аздыгы мейли эле октой тездигине кататпаш деп. Бул жерде отурган апалардан, аталардан сурагылы, кече эле жаш болчу. Кече эле аркасынан жигиттер чуркап жүргөн. Ишенбесеңер, Надырбек атанын Жеңиш сабырдан кийин деген чыгармасын окугула. Ошол жерде Надырбек ата Ташкентте окуп жүргөндө кимди сүйүп калганын жакшылап билесиңер. Бирок ошону билип туруп, турмушка чыккан чоң апабызга чоң рахмат. Чоң апабызга канча ыр арнадыңыз, Надырбек ата? 17 жашында. Канча ыр арнадыңыз? 11. Карагыла 11 ыр. Эми мен экөөнү чагыштырып коеюн. Азыр бул жакка чыгып алып айтты, 300дөн ашык сөзүмө обон чыккан деп. Ошонун көпчүлүгү махабат жөнүндө. Ошондон 11-ин алып койгула, канча болот? Калганы кимге арналган? Фитна деген ушундан башталат, бузукулук деген ушундан башталат. Мен Надырбек атамы аябай жакшы көрөм, анткени Чыңгыз Айтматов менен тааныштырган Надырбек ата болгон. Менин биринчи ыр жыйнагым чыккан жаш бала болчумун. Ошондо менин чыгармама, менин китебиме баш сөз жазып берген ким? Башка бирөө эмес, Сүйүнбай Эралиев деген залкар болгон. Сүйүнбай Эралиев жаш бала мен барсам мен менен сүйлөшмөк беле. Ортомчу ким болгон? Надырбек Алымбеков болгон. Ошонун ичинен өткөндө бир Кабинет министров төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп отурсам, ал айтып атат. Мурдагы президенттердин бири мага айтып калды дейт. Эмне үчүн Манас атанын реформасы аягы жакшы болгон? Биз аракет эле кылып атабыз, колубуздан келбей атат. Билип берчи дегенде Манас эпосун окуп чыгып дейт, эки нерсени таптым дейт. Биринчиси, Манас ата атасы Жакып болуп турса деле Бакай деген ата таап алган экен деп. Азыркы күндөгү биздин Бакай атабыз, насаатчыбыз, бата берерибиз, алдыда жүрсө сан колдойбуз. Ким? Надырбек Алымбеков атабыз. Рахмат ата сизге. Анан ата болгондон кийин атага эркелегин келет. Азыр эми ушунча эл турат, анча эркелебей атам, өзү эркелегенде өтө катуу эркелеп коем. Ошон үчүн азыркы эркелегендин кичине анча элементтерин көрдүңөр. Силер балким түшүнбөйсүңөр, бирок атам өтө жакшы түшүнөт. Керек болсо апабыз да жакшы түшүнүп калган. Өзү эркелеген адам. Мен ойлодум эле, адам чоңойгондо чоң кыл кылат, улут кылат. Дагы деле жаш балабыз. Жүрөгүңдө ушундай бир жаш балалык сезимдер болот. Апаңды көргөндө анын бутуна башыңды коюп уктагың келет. Башыңдан сыласа эркелегиң келет. Апаке деп айтып келет, бирок айткандан тартынасың.
Атам өтүп кеткенде мен далай жолу айттым. Атам жөнүндө ырларды окуп жүрсөм, атам жок деп айтып жүрсөм, ошондон да Надырбек ата өзү айткан. Атам өтүп кетти деп көп айтасың. Мен турбаймынбы, атаң мен турбаймынбы деп. Ошон үчүн эми чыдас ата болсун, көп эркелейм. Бул чекеси гана. Рахмат ата. Эми анча-мынча нерселерди ушул 45 жылдык өмүрдөгү анча-мынча сабактар силерге айтып кетейин. Берекелерим, жетинин бир кызыр дейт, мен силерге бүгүн 7 гана нерсе айтайын, колумдан келсе. Биринчиси, эч качан ачууланба. Ачуу душман акылдос, акылыңа акыл кош деген сөз бар. Карагыла, сууну карасаң өңүңдү көрөсүң, күзгүнү карасаң өңүңдү көрөсүң. Бирок сууну карасаң өңүңдү көрбөй өтүп турган учурлар болот. Качан сууну карасаң өңүң көрүнбөйт, билесиңерби? Ылай болгондо, туурабы? Бул бир, экинчиден, качан суу кайнап атканда өзүңдү карай албайсың. Карасаң деле өзүң көрүнбөйсүң, байкагым? Тунук суу тынч турганда өзүңдү көрөсүң, бирок кайнап турган мезгилде өзүңдү көрө албайсың. Ошол сыяктуу эле адам ачууланганда акыйкатты көрбөй калат. Бир ачууланасың, мыкты кагасың, кангандан кайра суруп алсаң болот, бирок тагы кала берет. Адамдын жүрөгү да ошондой. Адамды бир ачууланып урушуп алгандан кийин, алсага кийин койнун ачат, кучагын ачат, бирок жүрөгүн ачпай калат. Кудай ошондон сактасын. Кудай жүрөгүн ачпай калгандан сактасын, берекелерим. Мен бир окуя эсимде бар, ошону окуп алып ушунчалык таасирленгенмин. Бир адам бар экен. Ошол адам кыштын күнү декабрдын башындабы же ноябрдын аягындабы же ноябрдын ортосундабы айтор кар жаап, борошо улуп ушунчалык шамал болуп аткан мезгилде айнегине жакын келсе, айнеги тыкылдайт эмиш. Адамбы, адам эмеспи деп мынтип караса, чабалекей дейт байкуш. Шыйпылдап буяк учат. Эми түшүнүк турат дейт. Анткени чабалекейде жылуулукту калай, сууктан үшүп атат, эптеп үйгө кирейин деп адамга жалдырап атат. Ана мындай карады, пенде бир жагы маанай чөгүп турган, экинчи жагы ал ойлонду. Киргенде эми лампаны бузушу мүмкүн, ары бери учат, булгайт, андан кийин уйку дагы бербейт, дагы эмнени сындырат, ошон үчүн жөн эле коеюнчу, жаратылыш менен булар жашай берет го деп ойлонуп, ар жакка барып бир аз жатты, бирок жүрөгү тынчыбай койду. Анткени бирөө жардам сурап келсе, ошого жардам бербесең жүрөгүң эч качан тынчыбайт. Бирөө жакшылык сурап кайрылса, ошого муктаждыгын чечкенге жардам бербесең жүрөгүң эч качан тынчыбайт. Ыйманда бар экен, анан кайра ордунан туруп келип чабалекейди киргизе берейинчи деп келсе, чабалекей жок. Анан башын чыгарып карады, чыгып алып издеди, баягы чабалекей жок. Ошондон баштап ушунчалык арман кылды, кап киргизип кое бербей деп. Бүгүн күттү жок, эртең күттү жок, бир ай күттү жок, 2 ай күттү жок, кыш өттү жок, жаз келгенде келет деп күттү жок. Ошентип 6 ай өттү, 7-чи ай өтүп бараткан мезгилде бирөөгө айтты, мен чабалекей бир жолу келди эле, киргизбей койдум эле, арман кылып жүрөм, келсе багат элем, жакшылык кылат элем, достошот элем десе, ал айткан экен, ал эч качан келбейт деп. Неге дегенде, чабалекей болгону 6 ай гана жашайт экен. Жакшылык кылганга үлгүрүп кал. Бир аксакалдын болгон окуясы ал, Лелекте аксакал болгон. Өзү согушка качкан аксакал экен. Акимге кириптир, акимге кириш оңой нерсе эмес болчу ошол заманда. Кирип барып анан ыйлабыйды дейт байкуш, татарбы, оруспу калгыла, бизди сыйлап калгыла, сыйлаганга үлгүрүп калгыла, эртең кеч болуп калат. Өнөрүм калган жок, өлөрүм калды, төрүмдөн көрүм жакын калды. Мындай маселелер болгон, ушуну чечейин деп кирбеген эшигим калган жок, тыкылдатпаган эшигим калган жок. Сыйлаганга шашып калгыла деп ыйлап жиберди дейт байкуш. Ушунчалык таасирленип, аким өзү туруп барып, документтерин бүтүрүп, 2-3 күндө ишин бүтүрүп туруп, баягы кишини сүйүнчүлөгөндү барса, ал киши өтүп кетиптир. Ошон үчүн менин бир гана тилегим, сыйлаганга шашкыла, үлгүрүп калгыла. Өзгөчө аксакалдарды, бириңди бириң, эртең келеби келбейби бул бир суроо, эртеңкиге жетесиңби жетпейсиңби бул бир суроо. Бүгүн уруштуңбу? Кечиримди бүгүн сура. Бирөөнүн көңүлүн ооруттуңбу? Бүгүн бар туруп көңүлүн алып кой. Анткени эртеңкиге калсаң арман болушу мүмкүн. Эртеңге жетебизби жетпейбизби бул чоң маселе. Ошон үчүн эч качан ачууланба. Түрктөрдүн бир сөзү бар. Сынырланба ве синирленбе деген. Экинчи айта турган сөзүм, жумушуңду берилип аткар. Пайгамбар алейхисаламдагы айткан, адам ырыскысын тапкан иштен майын чыгарат аткарсын деп. Эстеп койгула, ким эгерде жумушун берилип аткарса, 3 нерседен сак болот. Биринчи, эч качан зерикпейт. Азыр эмнеге мен стресс болуп атам, ой, не мой день, мне что-то не нравится, не хочу жить дегендер эмнеден? Зериккенден. Курсак ток, жокчулуктун балдары башка, токчулуктун балдары башка. Атанын жашоосун сура, апанын жашоосун сура, такыр башкача болгон. Жеңиш сабырдан кийин дегенден мен Ташкенттеги сүйүүсүн гана айтып койдум, андан башка жерлеринде окугула. Ташкенттеги сүйүүсү бул трейлер. Ошо трейлерди көргөндөн кийин адамдар кинону көрөт. Ошол сыяктуу эле бул рекламасы. Азыркы айтып аткан 14 томдун ичинде ошол дагы бар. Берекелерим,
ошол жердеги стипендия албай калгандагы арманын окусаңар ыйлайсыңар. Аны өзүңөр окуп алгыла. Мен кече Корчубек Акназаровдун бир китебин окуп атып, эми чыдай албадым, 15 бет окудум. 15 бет окуган жерде ушундай жер бар экен. Корчубек Акназаровду билесиз, туурабы? Аны билбеген адам жок. Ошол киши жакында эле өлдү. 32-жылы атам ооруп калды дейт. Ооруп калгандан кийин ушунчалык кыйын заман болчу, нан таба албай калды, иштей албай калды. Ошондо 11 жашар бала экен, мен иштедим дейт. Машак терем, ошентип отуруп кышка даярдыкты көрдүк дейт. Мартка келгенде тамагыбыз түгөнүп калды, даныбыз түгөнүп калды. Ошол мезгилде атам кичине өзүнө келди дагы апам экөөбүз сүйлөшүп атат дейт. Не кылабыз? Балдарды кантип багабыз? Мен чоңоюп калганмын, ошол сөздөрдү угуп атам дейт. Анан экөө чечти дейт. Мени анан карындашымды алып алып апам чаткал жакка кете турган болду. Анткени ал жакта соп келди деген өсүмдүк бар болчу дейт. Соп келди деген өсүмдүктүн тамырын жесе болот деген. Ошол жакка барабыз дагы соп келдинин тамыры менен балдарымды багам деп апам айтты дейт. Эки карындашымды анан чоң энемди атам алып калып бага турган болду дейт. Анан биз кеттик дейт. Кар кете эле көктөм мал дейт, карышкылар болушу мүмкүн, жолдо чөбөр болушу мүмкүн. Бирок эптеп жеттик дейт. Соп келди, жей берип ушунчалык тажап калдык дейт. Бир күнү апамдын чөнтөгүнөн карындашым экөөбүз бир дан, жүгөрүнүн бир данын таптык дейт. Ошону майдалап туруп экиге бөлүп жегенбиз дейт. А силер болсо доллар кымбаттап кетти деп кыжалатсыңар. Канттын баасы көтөрүлүп кетти деп кыжалатсыңар. Кант ичпей эле чоңойгон кишилер отурат го бияка жүзгө чыгып. Ошон үчүн берекелерим, ушул нерсени унутпайлы. Эч качан жумушка кош көңүл кылба, берилип аткар. Ошон үчүн ким эгерде жумушун берилип аткарса, биринчи эч качан зерикпейт, экинчи эмнеден кутулат? Кедей болбойсуң. Кыймылдасаң, Алла Таала ошого жараша ырыскы берет, мээнеттин ыраты деген сөз бекер эмес. Үчүнчүсү, бузукулук кылбайсың. Качан бузукулук пайда болот? Боштук менен жаштык бириккенде. Мына бир адамдан бир китептин дагы бир чоң философиясы ошол, адамды бош калтырбайт. Китеп менен эле жаштарды байланыштырып койсок, көп маселе чечилет. Кылмыштуулук, аракет маселеси чечилет. Илимсиздик, билимсиздик маселеси чечилет. Мамиле маселеси чечилет. Ким китепти көп окуса, кыздардын алдында кадыр барктуу болот, анткени аял кулагы менен сүйөт. Азыр аялдын көңүлүн көтөргөнгө алдаганга да сөз таба албай отурасыңар. Бир теке болсо колуң иштет. Ошон үчүн берекелерим, өзгөчө эркек балдар көбүрөөк окуш керек. Анткени аял көзү менен сүйөт. Аял кулагы менен сүйөт, эркек көзү менен сүйөт деген бекер эмес. А кыздар болсо жасанып турай кылып атат. Неге жасанып атат? Бетте шпаклевка, кечирип койгула, бу жердегилер эмес, мен Африкада кыздарды айтып атам. Каштар жасалма, чачтар да башкача. Өзбек туугандар айткандай, чачы иңгалак, бели камалак. Бүт барын жасатып койгон. Неге? Анткени эркектер өңүн карап атат. Эгерде жүрөгүн караганда, адебин караганда кыздар адебине, иманына иштемек. Анан эртең бүрсүгүнү айдай кыялын иттей чырайы бузуп отурса, өзүңдөн көр. Анткени сен үчүн приоритет анын жүрөгү болгон эмес, анын өңү. Кыргызда бир сөз бар го, ичиңди оңдо, сыртыңды жөндө деп. Ичиңди оңдосоң, сыртың ансыз деле оңолот. Сырткы сулууң жылдан жылга кетет, эмне кылсаң деле, жараткандан алган карызың, бирок ички сулууң жылдан жылга чырайына чыгат. Эгерде жылдан жылга кымбаттай турган буюм турса, жылдан жылга арзандай турган буюмду алсаң, сен келеси болсуң. Ошол сыяктуу эле болуп атасыңар. Ошон үчүн берекелерим, каяка маани беришти ойлонуп коюш керек. Үчүнчүсү, жаратканга таян. Чындап жаратканга таян. Кээде биз күчүбүзгө таянабыз, акылыбызга таянабыз. Башыңа бир таш тийсе, акылың жок. Бир ок тийсе, күчүң жок. Бир вирус кирсе, төшөктө жатып, ошондон ары кетип калгандар канча болду. Суллугуна таянгандар бар. Кудай бетин нары кылсын. Оору келсе, бир айдан кийин суллугунун сызы да калбайт. Билимен таянгандар бар. Билим да ушундай нерсе. Башыңа таш тийсе, же бир оору келсе, же бир кыйынчылык болсо, анын деле пайдасы тийбей калат. Ошон үчүн менин бир тилегим ушул. Үчүнчү айта турган кеңешим, жаратканга таян. Анткени бир сөз бар. Адамга таянба дейт, адам бир күнү өлүп калат дейт. Дуалга таянба, дуал бир күнү урап калат дейт. Даракка таянба, дарак бир күнү улап калат дейт. Таянсаң, жаратканга таян дейт. Жараткан уктабайт, өлбөйт, дайыма бар, кудуреттүү, сени сүйөт, сени жараткан, ар бир кадамың, ар бир амалың, ар бир басканың, сүйлөгөн сөзүң, аракеттериң, ниетиң бардыгынын көз алдында. Ошон үчүн жаратканга таян. Бир гана мисалды айтайынбы? Мына бул жерде алдымдар отурат. Азирети Муса кичинекей бала кезинде апасы дарыяга агызып ийген, билесиңер. Анткени ошондой өкүм болгон, буйрук болгон. Куткарыштын бир эле жолу бар болчу. Бешигине салды дагы дарыяга агызып ийди. Кичинекей Мусаны дария чөктүргөн жок, анткени ал жаратканга таянды. Жаратканга таянбаган фараон аябай күчүнө толуп турган, болуп турган, бийлиги бар эле, өзүн кудаймын деп жарыялаган киши болчу. Ошончо аскери бар эле, бирок жаратканга таянбагандыгы үчүн аны суу жутуп кетти, деңиз көмүп калды, дарыя көмүп калды.
Бул тарыхты жакшы билесиңер. Ошон үчүн таянчуга таян, таянбачуга таянба. Кече эле бийликке таянгандар бүгүн кандай болуп атат? Ошон үчүн таянчуга таян, таянбачуга таянба. Эч качан өтпөй кетпей турган нерселерге таяныш керек. Үчүнчүсү, эч качан нагылыба. Нагылыба анткени жашоо куюн сыяктуу экен. Эмнени айтсаң ошол көбөйүп кете берет экен. Карасаңар, куюн кичинекейден башталат, анан улам көбөйүп кете берет. Ошон үчүн кичинекей эле бир жамандыкты айтсаң көбөйүп кете берет. Ошон үчүн чото немойден дегенди айтпагыла, стресс дегенди айтпагыла. Азыр жаштар чото стресс болуп атам. Ошо иштеге кылбагандан, колуңдун боштугунан, курсагың токтугунан стресс болуп атасың. Курсак ач болсо азыр мына Украинада бир дагы стресс эмес, эптеп кутулуп кетейин деп атат. Азыр аманчылык, тынчылык, ошон үчүн токчулуктун балдары башка, жокчулуктун балдары башка. Анан сени китте ойнойсуңар, дагы бир балекеттерге киресиңер, анан кийин этаждардан секирип атат. Ошонун бардыгы баштылыктан, токчулуктан. Адам токчулукту көтөрө албайт экен. Ошого берекелерим тилди оңогула. Мен шипаханада ошон үчүн айттым. Өткөн Ысыкөлдө Народный бар го, Чолпондо, ошол жердеги соода кылып акырын чыгып баратсам, бирөө магазинчиге айтып атат, жана шипахана деген депутат ушу депчи. Ким ооруканага оор издеп барат? Мына билимхана деген бар, бирок билимсиз кана деген жок. Билимсиздер бар, билимдүү болуп атат. Сен бараткан акыбалыңды айтпай, ниетиңди айт. Мен шипахана дегенде бардыгы күлүштү, аябай дүң болду. Бир 2 жума дүң болуш керек эле, бирок бир эле жума дүң болду. Эмнеге билесиңерби? Ошол күнү Оразайым Нарматованын диплому чыгып калды. Анан диплом унутулуп баратканда кайра шипаханага өтөт экен десем, 2 болотту камап коюптур. Ошо менен шипахана утулуп калды. Ушул көбүрөөк айтылып элдин колуна сиңсе жакшы болот эле. Анткени шипа деген бул жараткандын берген жакшылыгы, дава, шипа. Ошон үчүн айтат, оору боло берет, бирок Алла Таала шипасы менен берсин деп коет. Оорунун да жакшылыгы бар экен. Анткени бирөөсү күнөөнү кечирилтет экен, бирөө жүрөгүн тазалайт экен. Ошон үчүн берекелерим, өткөндө ушул сөзгө таасирленгендер азыркы министрди шипа министри деп атай баштаптыр. Анан шашкалаактама деп көрдүңөр, скорая помощьту. Шашкалаактама деп которуптур. Дагы эмне шипалама, шыкалама шыгыл ошоной которуп коюштур. Анан бир адам аябай жакты ушул сөз ошол күндөрү. Ордуңан туруп койчу. Күрүчбеков Аскарбек. Буга эмне үчүн жагып атат билесиңерби? Шипакана деген сөз ушунчалык жагып турат экен, ошол күнү бул операция болуп шипаканада жаткан болчу. Ошон үчүн сөзүң оңолсун, анан өзүң оңолосуң. Тилиңди оңосоң, дилиң оңолот. Тагдырың оңолот. Дайыма жакшы дей бер. Биздин аталардын, апалардын сөзү бар го, жакшы дей берет го. Ошон үчүн жаман дебегиле, жакшы дей бергиле, эч качан налыбагыла. Мен бир окуяны айтып берейинби? Бир аябай чоң киши бар экен, чоң лектор бар экен, насаатчы бар экен, элдин алдына чыгып алып туруп анекдот айтып берген экен, эл жыгылып калыптыр, кыраан каткы дейт, барды каткырып атат дейт. Анан бир аз токтоп туруп, ошол эле анекдоту экинчи жолу айтты дейт. Экинчи жолу айткан мезгилде анча-мынча адамдар күлбөй койду дейт. Үчүнчү жолу айткан мезгилде эч ким күлбөй койду дейт. Анан өзү айтты дейт. Мунун себеби эмне деп, мен бир анекдоту 3 жолу айткан себебим дейт, табылды. Турасыңарбы? Бир анекдоту 3 жолу айткан себебим дейт. 3 жолу айтканда эч ким күлбөй калды дейт. Бүттү дейт. Бирок бир эле себеп менен 10 жылдан бери налып жүргөндөр бар. Бир эле себеп менен 100 жолу капа болгондор бар, тарынгандар бар, налгандар бар. Ошон үчүн налысаң жамандыкты сен өзүң чакырып аласың. Шүгүр кылсаң жараткан жакшылыгын көбөйтүп берет, шүгүр кылбасаң бергенде калып коет деген ошо болот. Кийинкиси жашоону сүй берекем. Жашоону сүй, мисалы сүйүү башка, жактыруу башка. Он мне нравится, он меня любит. Айырмасы эки башка. Баягы кайсы китеп жаздым эле? Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Эсине кайткан Роза. Мына ушул жеткенин сүйүү дегенде дагы Надырбек Аксакалдын тагдырынан көрсөң болот. Сүйгөнүнө жеткен эмес, бирок жеткенин сүйгөн. А может быть экөөнү сүйгөндүр, мен каяктан билейин. Жүрөгүндө 3-4 комнатасы болсо, караң, чоң апам аябай каткырып күлүп отурат. Ошол кыздарга арнап сүйүп жазган ырларын китеп кылып чыгарып сатып жүргөн ким? Ошол чоң апабыз. Ошон үчүн айкөл болгула. Анча-мынча ыр жазып койсо күйөөңөр көп эле ачуу сурай бербегиле. Мен антраман үчүн дагы деле отчет берип жүрөм деп айтып атам го силерге. Антраман турат биякта. Анан өткөндө антраманын дөң алышка барсам спектакль кылып койгон экен. Мени менен Аскардын дагы аялы бар деле, эмне деген роман деп сураптыр. Антраманды баягы көрүп алгандан кийин кызыгып, ошол китепти алып окуп алып, эми мунун аялында суроолор көбөйүптүр. Мен билбейм Сирена ким экенин. Лира ким экенин да билбейм. Сурабайлы койгулачы. Анан ошондо айтпаган сырымды силерге айтып бермек белем. Ошого жашоону сүй, жагуу менен сүйүүнүн айырмасын айтып берейинби? Эгерде баратасың, байчечекей турат, роза турат, тюльпан турат. Эгерде гүл жагып калсам эмне кыласың? Гүлдү жылып аласың.
Анан жыттап бир убакыт ыргытып же үйүңө апарып суга салып коесуң, суга салганда деле жашоосу ашып барса 2 күндө. Жактырсаң жулуп аласың, эгерде сүйсөң жулубайсың, сугарасың, болгондо да күн сайын сугарасың. 2 адамдын окуясын билесиңер го? Ушунчалык урушат, талашат, эрди катын, эми жаш үй бүлө. Анан бир күн айтат, эми ажырашалы. Бирок бир шарт менен дейт. Гүл дегип коелу дейт. Ушул эгерде куураса ажырашабыз, эгерде куурабаса кайра жашап кетебиз. Ошентип караса дейт, гүл такыр эле солбойт дейт, такыр эле солбойт дейт. Бир күнү акырын сууну көтөрүп алып, күйөөсү келип алып суу куят экенде көрсө, курап калбасын деп, аялын жакшы көрөт экен да. Анан бир күнү бекинип келип туруп, гүлдүн жанына келсе бирөө суу куюп атат дейт, караса аял экен. Ошон үчүн шайтан ажыраштырганды жакшы көрөт, анан ажырашкандан көп адамдар түшүнүп калат туура эмес экен деген. Берекелерим, бириңдин бирин кадырыңды бил, жакшы жагыңды көр. Аялдан эмнени издесең, ошону табасың, эркектен эмнени издесең, ошону табасың. Эгерде жок болсо, ошол нерсесин айта бер. Аялың ач көз болсо айта бер, сен топуктусуң, эч качан ач көздүк кылбайсың деп. Анан азга канаттанбаса, аябай шүгүрчүлсүң да кичине бирдеке нерсени эле сүйүнө бересиң. Айкөлүм, берешеним, жакшынакайым, такыр турмушка жок болсо, сенин кылгандарың мизилдейт, жымылдайт. Аябай сонун келин болдум дей берсең, ошол нерсе болот. Ошон үчүн апамдын бир сөзү бар, жаман дей берсең жакшыны жаман кыласың, жакшы дей берсең жакшыны дагы жаман кыласың деген. Кийинкиси максатка умтул. Максатка умтулуунун бир жолу бар. Көпчүлүгү эми улуу сөздү уятчак айтып берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Айтып берейинби деп туруп айтпай койсом, азыр көп кыздар уктабай чыгат. Аял кишинде экен да, баягы айтпай эле коеюнчу десең, ошондон баштап уктабай аркаңдан телефон чалып, СМС жөнөтүп, чайга чакырып деген. Эртең күнгө чейин жүрөгү чыдабайт экен да. Ошон үчүн бирөөгө сырыңды айтпа. Сырыңды айтсаң ал бирөөгө айтып койсо эч качан таарынба. Өзүң жашыра албаган сырды бирөө жашыра албаса, ага таарынбай эле кой. Сыр сакташ оңой нерсе эмес. Тилдин алдына чок салгандай нерсе. Берекелим, тилерим, бирөөнүн сырын сакташ керек. Эң биринчи өзүңдүн сырыңды сактаганга үйрөн. Бирок айтпай эле коеюнчу, десем аябай болосуңар. Бирок балким айтпайттырмын, ошондой болсо да башка нерсе айтайын. Бир айтат эмес, такыр эле колум бошобойт. Ал жака чуркайм, бул жака чуркайм, аракет кылам, такыр эле эчтекеге жетишпейм. Ошондой болуп атасыздар да? Убакыт эле жетишпейт, ал ишим деле бүтпөйт, бул ишим деле бүтпөйт. Анан бирдеке кылайын десем, ага колум бошобойт. Ошондой айткан экен, айланайын. Падышалар жөө барган жака барасыңбы деп. Түшүндүңөр да? Падыша жөө барган жака барасыңбы? Биягында мы, биягында ж деп турат го. Ошондойго барасыңбы десе, барам деп тур. Эмнеге десем, уяттым. Эмнеге? Сөз зарылдык, бул деген муктаждык десе, көрдүңбү? Керек нерсеге адам убакыт табат, анан сөз кылат деген экен. Ошон үчүн эмне керек болсо, чындап керек болсо сөз убакыт табасың, кыласың. Айтайын дегеним, ушул боюнча максатка умтул. Бир адам айтып турду, мен максатыма кантип жетем? Жалпы болуп атам. Элдин баардыгы кыйын болуп атат, мен эле иштей албай атам. Мен эле максатка умтула албай атам, жете албай атам дегенде, таанышкан экен, берке мага келчи дептир. Келген экен, ушундай бочкага суу толтуруп тур дагы, ошага кир дептир. Чөмүл дептир. Чөмүлгөн мезгилде башын кармап ныгырып, сууга мындай түртө берип тур деп. Устазычы. Анан баягы эптеп септеп, күрөшүп атып, аракет болуп атып турган. Устанча калыптыр. Десе, неге чыктың дептир. Дем алыш үчүн дептир. Мен сени ныгырып түртөтүнөн эмнени кааладың десе, дем алышты кааладым дептир. Башка эмнени кааладың десе, башка иштеген түркө дем алышты кааладым дептир. Көрдүңбү, адам кааласа кандай уктарын көрдүңбү деген экен. Ошо дем алышты кандай кааласаң, максатың ошондой, бирок максатты бирок табыш керек. Ошого дайым айтам, эркектер максатларын тапкыла, кыздар максатлар жигиттерди тапкыла деп дайым айтам. Үчүн эң акыркысы балким кечирип кой. Бир айткан экен, кантип кечиргенди үйрөнөм депчи. Десе, жок, ажыга окшогон бир стат бар окшойт. Кечиргенди үйрөнүш үчүн таарынбаганды үйрөн деген экен. Өзүңчө эле таарынып жүрөсүң, кыжылат болуп, өч алам, шашпа, мен аны өлтүрөм, баары бир айтып алам. Бизде бир сөз бар го, мен баары бир айтып алам дегенчи. Кечирген деген эмне? Унутуп койдуң. Бизде мындай, макул кечирдим, кийинки жолу урушканда айтасың, мен баягында кечирген болчумун. Ал кечирүү эмес, биягында калып калган экен. Ошон үчүн бирөөнүн сага кылган жамандыгын унут, бирөөнүгө кылган өзүңдүн жакшылыгын унут дейт. Өзүңдүн бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа, бирөөнүн сага кылган жакшылыгын унутпа деп коет. Конокко барганда көзүңдү сакта дейт. Адамдар менен отурганда тилиңди сакта дейт. Жараткан менен сүйлөшүп атканда, ибадат кылып атканда жүрөгүңдү сакта дейт. Ошого берекелерим, таарынбаганды үйрөнгүлө. Сен таарынып атасың, кек сактап жүрөсүң, тишиң түшүп атат, бөөрөң ооруп атат, жүрөгүң ооруп атат, кыжылачылыкта жашап атасың. Биздин Чубак ажыгын айткан сөзү бар. Жүрөгүңдө 1000 жакшы нерсе болуп, бир таарыныч болсо, ошол бир таарыныч 1000 жакшылыктын баардыгын бузуп коет экен. Мисалы, бир чака сууга баланын бир тамчы зарасын кошуп койсоң, баардыгы арам болуп калат го, ошол сыяктуу нерсе экен. Ошон үчүн таарынганга так айтат го, 3 күнгө чейин таарынса болот деп, ал туура эмес.
Ал туура эмес. 3 күнгө чейин тарыңа болуп эткен. Тарыныч дароо кетиш керек экен. 3 күнгө чейин ачууну кармаса болот экен. Анткени адам ачууланат. Ачууланбаган бир эле эшек болот, байкагын. Эшекти башка бир койсоң буягын тосуп берет, ачууланбайт, байкагын. Адам ачууланат, бирок ачуу дагы 3 күндө кетиш керек. Тарыныч дароо кетиш керек экен. Ошон үчүн берекелерим тарынбайлы, бирибизди кечирип жашайлы. Бир адамдан бир китеп бул ушунчалык жакшы чөйрө ушул чөйрөгө кошулгула. Анткени чөйрө өзүнө тартып кетет. Жакшыга жанаш, жаманына адаш. Ушул чөйрөдөгү балдарга мен өтө ыраазымын. Ошол балдардан суранат элем, ордуңардан бир туруп койгулачы. Табылды, Ерлан, алардын шакирттери. Биякта, бияка эле чыгып койгулачы бардыңар. Башында эле геройлорду эл көрүп алсын. Уялбай, келгилем, колдон чабып тургула. Үчөөң элесиңерби? Келгилем, формаңар менен. Анан айындар. Эң кичинекей китепкөйдө келет атыякта, карагыла. Артисттер бекеринен унутпайт экен, а? Мына ушулар бар го. Кыргызстанды мен саясатчы болсун деп айтайын. Президенттин реформасы өзгөрткөн жок. Премьер-министрдин саясий убадалары өзгөрткөн жок. Депутаттардын элге берген шерттери өзгөрткөн жок. Бирок ушул балдар, ушул кыздар өзгөрттү. Булар сенин жүрөгүңдү өзгөрттү. Жүрөң өзгөргөндөн кийин сенин амалың өзгөрдү, амал өзгөрдөн кийин кадамың өзгөрдү, кадам өзгөрдөн кийин адамың өзгөрдү, адам өзгөргөндөн кийин Кудай кааласа Алламың өзгөрдү. Мен бекер айтпаптырмын. Бул менин дубам болгон экен. Кенен таштап ойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү Кудай кааласа Азиянын арстаны ойгонду. Бул долбоор ушунчалык старт алып жайылып баратат. КМШдагы эң мыкты долбоор катары КМШнын эң чоң сыйлыгын алды, туурабы? Лучший дебют деген. Арменияга барып келдиңби? Ушул долбоордун аркасы менен. Казакстанга барып келдиңби? Ушул долбоордун аркасы менен. Ушул долбоордун аркасы менен ушунчалык таанылган экен, шайлоодо табылды, өтө жакшы добуш алды. Дагы 2 адам жылса депутат боло турган бала турат ошол жерде. Олигархтар албаган добушту алды. Анткени менет өтүп атат. Кыздарыма чоң рахмат, балдарыма чоң рахмат эм. Бирдекен айтып коеюн. Ач калган, кеч калган балдар дем. Өздөрү квартирада жашайт. Карыз коола болгон, айдан айга эптеп жеткизген, анча-мынча аялдардан урушуккан, эмнеге карточка жокту. Ошондой эле балдар, кыздар булар. Бирок ушундай акыбалда элге, журтка кызмат кылып койду. Эмнеге билесиңерби? Анткени адамдын баасы амал менен, амалдын баасы ыкылас менен. Бардык акчага ченелбейт. Эгерде акчага бүтсө, бул иште ыкылас болмок эмес, мынчалык берекеси болмок эмес. Булар жүрөгү менен кылып атат. Ошон үчүн Алла Таала буларга офисти дагы берди. Буларга кадырды дагы берди. Булардын менетине береке дагы берди. Ушулардын менетинин берекеси менен Кыргызстан гүлдөп өнүктүрдү. Эки нерселерди силерге айтып коеюн. Ото чөп бар го, ал жөн эле чыга берет. Жылан чаян жөн эле чыга берет. Бирок гүлзар кылыш үчүн, бак кылыш үчүн иштеш керек. Менет кылыш керек. Ушунчалык кыйналып жүгөрү экенсиң, жөн койсоң ото чөп басып кетет, жүгөрүң өспөй калат. Силер жүгөрүнү эктиңер, эми ото чөптү өстүрбөй менет кылгыла. Силерди колдогондор көбөйсүн, коргогондор көбөйсүн, жолдогондор. Бир. Экинчиси. Бирөө айткан экен, неге кедейлер, акчасы жоктор, адамга кайрымдуу болот, күлүп жайнап жүрөт. Мамиле кылсаң жакшы, текебер эмес. А байлар болсо төлкө өзүн ойлоп калат деп. Только өзүң гана ойлойт, өзүң гана көрүп калат деп. Же бир эле адам акчасы жок мезгилде башкача, акчалуу болгон мезгилде башка. Байкайсыңарбы? Силерге бекер айткан жокмун. Келечекте сенден балким миллиардер чыгат, бакай. Балким табылды Forbes журналына кирет, туурабы? Балким Нобель сыйлыгын аласың. Бирок өзгөрүп кетсеңер, мен силерге ыраазы болбойм. Деңгээлиңер, даражаңар, таасириңер, байлыгыңар өссүн. Бирок адамдыгыңар, ыкыласыңар ушул бойдо калса калсын, өссө өссүн. Ушул боюнча бирдекен айтайын. Ошентип сурап турду, эмнеге жарды мезгилде, колунда жок мезгилде адам ыкыластуу болот. Бирөөгө жардам бергиси келет, күлүп жайнап турат, кулк мүнөзү жакшы, салам берсең жооп берет. Анан байыган сайын эле кабак кашын түйүп эле эч кимди тааныбай, мен деп калат. Десе бирөө айткан экен, акырын келип айнектен көрсөт терезеденчи. Кимди көрүп атасың десе, терезенин ар жагында бир кемпир бар аткан экен, кемпирди көрүп атам дептир. Дагы эмне десе, бул жакта дагы бир киши бар атат, торпок турат, тиякта тал турат деп айтыптыр.
Анын акырын алып келип күзгүдөн карап туруп кимди көрүп атасың десе өзүмү дептир. Тез айтыптыр, бул деле айнек, болгону кичине күмүш кошуп койгондон кийин адам өзүн эле көрүп калат деп. Ошон үчүн байлык да чоң сыноо, бийлик да чоң сыноо. Эгерде мен өзгөрүп баратсам, бийликке кичине таянып пенделик кылып баратсам, балдарым айтып тургула, макулбу? Мен эгерде министрлерди такалап атсам, бирөөлөрдүн аброюн тебелеп, өзүмө аброй издеп атсам, силер да айтып тургула, аша чаап кеттиңиз Нуржигит агай деп. Анткени мусулман мусулманга көзгө, ыймандуу ыймандууга көзгө. Эгерде бир кемчиликти айтса капа болбогула, анткени илгеркилер кемчиликти айтканда сүйүнгөн. Мойнумдан келип чаян чагаарда бул келип эскертип койду, чоң рахмат деп. Мына биздин баатырларыбыз. Биздин баатырлар Роналдо эмес, БТС эмес, Blackpink эмес, Кемаль эмес ушулар. Анандар чоң рахмат. Силердин замандашыңар болгонго мен чексиз бактылуумун. Салам алейкум. Анан бир китепти тааныштырып коеюн. Мына ушул китеп чыгыптыр, Океандан бир тамчы деп, Арген Дүйшөбеков. Бул жерде Надырбек ата, сиздин да сөзүңүз бар окшойт, өзү да билбейт каяка интервью берген агай. Бирок бардыгы ала берет. Ушундай адамдын шакирти болушкандай сону мына Муратбек Бегалиев, Керим Турапов, Гүлшан Молдоева, Бактыбек Мамытов, Сулайман Рыспаев, Жеңишбек Жуманкадыров, Капыр Мадаминов, Мусакын Сатыбалдиев, Райымжан Курбанов, Дөөлөт Сыдыков, Болот Тентимишев. Дагы ким? Аскат Сулайманов, Нуржигит Кадырбеков, Мамбетасан Ибраев, Замира Молдошева, Айжан Акылбекова, Нурзат Токтосунова, Жазгүл Жамангулова, Асель Сыдыкова, Акжол Махмудов, Мерим Жуманазарова, Айдан Өмүрбекова, Эсен Сагынов. Ошолордон бирден насаат, бирден ибарат, аңгемелери, баяндары, сунуштары, насааттары менен китеп чыгыптыр. Анан Аргендин ушул китебин айтып коеюн дедим. Менин колума азыр берди. Китеп тойдо китепти реклама кылайлы. Анан китеп тойлордо эмес, жөнөкөй тойлордо дайыма мындай сөз айтылат. Туруп ата, кармашкан колуңар ажырабасын. Өткөндө бирөө сүйлөп атат. Ведущий англисче билбейт экен. Анан ушундай чыкты дагы америкалык күйөө бала экен, сөз берсе, I'm very impressed and I would like to wish all the best. Very beautiful kind of tradition and I love this event and I'm very happy to take part in this event. And so many foods. This ведущий карап туруп элге которуп берип атат. Алдыңарды бала бастын, аркаңарды мал бастын деп атат деп. Эми ошол тойдогу сөздөрдү мен да айтып коеюн. Китеп менен кармашкан колуңар эч качан ажырабасын. Алдыңарды Айтматов бассын, аркаңарды Касымбеков бассын, капталыңарды Надырбек Алымбеков бассын, дагы бир колуңарда ушул китеп болсун, анан калганын Мамбетасан Ибраев китептери бассын. Китепти сен ач, китеп сен ачат. Китепти сен көтөр, китеп сени көтөрөт. Китеп бул сөз, китеп бул акыл, китеп бул накыл. Берекелерим, Кыргызстандын келечеги силерсиңер. Мен ишенем, Кыргызстандын гүлдөш аз эле калды. Анткени ушундай ыймандуу балдар келип атат. Табылдыны министр кылып койсоң, алдына алтын алып келсең да арам болсо албайт, ишенип койгула. Бакайды эгерде госсекретарь кылып койсоң, эч качан кыянаттык кылбайт. Ошондой балдарды муну келип атат. Ктога караганда кто дайыма важнее, ишенип койгула. Сонун программаң болсун, планың болсун, экономикалык платформаң болсун, бирок адам жакшы болсо алдыга кетпейт. Платформа план түзө турган адам, силер таза болгула. Мен ишенем, Кыргызстандын гүлдөшүнө аз калды. Ошон үчүн баягы сөздү айтып коеюн. Ар ким ар нерсе деп атат, бирок биздин жаштар Кыргызстандын камын жеп атат. Өзбекстан, Кытай, Россия, Тажикстан болду эми жол бошоткула. Кыргызстан келатат. Кыргызстан келатат. Азиянын арстаны ойгонду. Рахмат берекелерим. Тоюңар куттуу болсун, келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Келаткан Рамазан майрамыңар менен. Ой, Табылды деген начальник бар, ушу башкарып турат. Өткөндө жогорку кеңеште дагы ушул идеяны Табылды киргизди. Көрдүңөр эле буга чейин жогорку кеңеште ушундай презентация менен чыгып сүйлөгөн депутат. Бирок ушул бир жаман жери ошол экен. Мен эле көрсөтүп аткан экен камера. Бир убакта мына карагыла монитордо биздин презентация кетип атат десем, камера ошокто карап до конца көрсөтүп тур, мен жокмун. Бирок ушул презентацияны жасаган ким болду? Рахмат Табылды. Жаштык Кыргызстан деген долбоорду баштадык. Бир адамдан бир китепти туурап, бир адамдан бир көчөт, бул депутаттардан чыккан демилге. Быйыл ар бирибиз бирден көчөт эгебизби?
Ким егем дегендер кол көтөрүп койгула. Ким экпейм дегендер кол көтөргүлө. Ким өзүм үчүн эмес, үй бүлө мүчөлөрүмдүн бардыгы үчүн егем дегендер кол көтөргүлө. Өтүп кеткен бабалар үчүн дегендер кол көтөргүлө. Эмесе мындай кылбаймбы? Эрлан, силерден сураныч табылды, Бакай. Бир күнү уюштуралы бир акцияны. Бир жерге көчөт топтойлу, биз жер табалы, бар туруп эгели. Көлөкөлөгөн иттин, куштун, мөмөсүн жеген адамдын анча мынча азыктанган курт кумурска бардыгынын сообу тие деген. Кыямат келатканда дагы дарак эгип кой дейт. Бир жылда бир келген шанс. Азыркы жазды өткөрсөң, эмки жазга жетесиң, жетпесиң билбейм. Бирок Кыргызстанды жашыл Кыргызстан кылалы. Болгону 6% токой экен. Турция 2023-кө чейин 7 миллиард дарак отургузат экен. А биз кыргыздар жок дегенде 6 миллионубуз биригип жылына миллиондон отургузалы. Ошонун өзөгү дагы ким болот? Силер болосуңар. Жашыл Кыргызстан. Жашылдануу бул жашаруу. Чоң рахмат. Биздин бир эле Кыргызстан бар. Бир эле көл бар. Бир эле Сулайман тоо бар. Бир эле Кароол чоку бар. Бир эле мекен бар, башка мекен жок. Бир өмүр, бир ата, бир эне, бир жүрөк, бир тил, анан бир мекен. Кадырына жете эле. Амал менен, кадам менен Кыргызстанды гүлдөтөлү. Дагы бир нече жылдан кийин 80% биздин мөңгүлөр бар го, эрип калат экен. Эмнеге билесиңерби? Токой жоктон. Эгерде дарак эксең, мөңгүлөрдүн сакталышына, Кыргызстан экологиясынын жакшырышына, суулардын таза болушуна, келечектеги улуттун бакубат болушуна кошкон салымың ошол. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Нуржигит Кадырбеков агайыбыз болду. Нарктуу насаатыңыз, санаттуу сөзүңүз, керемет кебиңиз, жакшы чакырыктарыңыз үчүн чоң рахмат. Ар бир сөзү, айтылган сөзү акылыбызга азык болду деп ишенебиз. Анан уктап кетпейли, ушул сөздөр жакса, дагы бир жол кол чаап эле коюңуздарчы. Вали, рахмат. Себеп дегенде бири кол чаптырып аткан себеби азыр алдыда улам оң жактан катар биз чакырылган коноктордон атын атап койсо кутусун сүйүнөт дейт. Атайын келген меймандарыбыз бар. Мындайча айтканда бүгүнкү китеп тоюнун кудалары деп койсок да болот. Мен бир машыгып көрөлү, ошол инсандардын атын атаганда 1, 2, 3 жолдан кол чаап турабыз. Кана 1, 2, 3. Бали, рахмат. Ушул китеп той, китеп Кыргызстан, билимдүү жаштар деп жүгүрүп жүргөн жаштардын саны арбын. Ошондой эле дүйнөдө Кыргызстандын атын чыгарып жүргөн, билим чөйрөсүндө кырманында дыйкан болуп жүргөн агаларыбыз бар. Мен тааныштырып коеюн. Нурсултан Кубанов агабыз. Кана 1, 2, 3. Бали, рахмат. Ошондой эле бул Кыргызстандагы олимпиадада эмес, дүйнөдөгү олимпиадада кыргыз жаштарынын атагын алыска чыгарып жүргөн Жакшылык Матанов агабыз. 1, 2, 3. Бали, рахмат. Ал эми биздин студенттер, окуучулар эле окусун эмес, биздин улуттук гвардия, улуттун жүзү деп китепкөй кыргыз армиясын демелгелеп, китеп жоокерлерди китеп окутуп жүргөн биздин улуттук гвардиянын жана кайтаруу жана күзөтүү департаментинен келген меймандар ордуңуздардан туруп койсун, сиздерге кол чаап койсун. 1, 2, 3. Бали, рахмат. Мынакей биздин армия балким курал жарак жагынан азыркы учурда дүйнөгө тең келе албашыбыз мүмкүн, бирок китеп окуу жагынан, маданият, адабият жагынан дайыма алдыда болобуз деген ниеттебиз. Эмесе алдыңыздарда бир кызыктуу инсан жөнүндө чакыргым келип отурат. Мугалимдер барбы? Кол көтөрүп коебуз. Жакшы. Залдын 10% мугалимдер экен. Биз бул инсанды суусамырдан таап алганбыз. Өзү Илим Нуру мектебинде орус тили мугалим, Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүргөн. Анан эң айырмачылыгы эң көп китеп окуйт. Анан айылына китепкана ачып, жаштарды, балдарды да китеп окутуп турат. Анан өзгөчө инсандын бир өзгөчө таланты бар. Бул инсан комузда бир кубулжытып керемет оболотуп обон созот. Биз бул агайыбызды китепканалардын ачылышында мугалим катары эле эмес, биз ырчы катары дагы ээрчитип жүрөбүз.
мугалимдер коштоп турабыз. Алдыңыздарда жагымдуу чыгарма Айжолбек Үсенкан уулу Комуздун оштосунда. Ассаламу алейкум. Тойубуз куттуу болсун. Буюрса тарыхка тамга басчу долбоордун негиздөөчүлөрүнө жараткан ыраазы болсун. Жана ушул тойдун бүгүнкү тойдун уюштуруучуларынан да жараткан ыраазы болсун. Бизден өмүр өтүп кетсе, эл эмгектин эскерсин деп, Из калтыр бул дүйнөдө чыгарманы аткарып берип койду. Из калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска. Атыңдың айтып урпак, иштериң болсун нуска. Из калтыр бул дүйнөдө, жакшылык ишиң менен акындар ыр жазышсын, канаттуу сезим менен акындар ыр жазышсын, канаттуу сезим менен. Из калтыр бул дүйнөдө, акыйкат сөзүң менен эч качан ушак айтпа, көрбөсөң көзүң менен. Из калтыр бул дүйнөдө, бору кер сезим менен көңүлдү калтырбайлы, бары төз бул дүйнөдөн, көңүлдү калтырбайлы, бары төз бул дүйнөдөн. Из калтыр бул дүйнөдө, ак эмгек кызмат менен унутпа элиң жүрсүн, өтсөң да бул дүйнөдөн. Из калтыр бул дүйнөдө, атанын уулу деген ашык Жамил жыйнап ал, кетпейт өзүң менен. Ашык Жамил жыйнап ал, кетпейт өзүң менен. Көңүлдү калтырбайлы, бары төз бул дүйнөдөн. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Баракелде. Айжолбек Үсенкан уулу болду. Урматтуу коноктор, жанагы адаттагыдай эле 3 жолдан кол чабып коесуздар. Чу деген атка дем берет деп атпайбы? Анан ошентип сүрөп коюп туралуу. Мен ушул китеп жөнүндө иш-чара болуп атканда ушул жердеги китеп чөйрөсүндөгү инсандардын атын атабасам болбойт. Барчылыктагы, кыйынчылыктагы, жыргалчылыктагы заманда ошол китеп басууну, китепти таштап кетпей, ушул инсандар мээнет кылып келе жатышат. 30 жылдан бери мээнет кылып келе жаткан агайларыбыз бар. Китеп палатасынын жетекчиси Койчуман агай, Жумадин Кадыров агай, Жанибек агай, Толкун агай, туруп коюңуздар. Туруп коюңуз, Толкун агай. Ушул инсандарга кол чаап коюңуздар. Рахмат, бар болуңуздар. Элибизге жагымдуу, жакшы китептерди, котормолорду чыгара берген гана инсандар болуп жүрө бериңиздер. Эмесе азыр бир номерден соң бул жака биз сиздерге тамактанууга, тыныгууга убакыт беребиз. Ага чейин бизди куттуктап келген инсан бар. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Надырбеков Союзбек Надырбековичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ары уникалдуу, ары кызыктуу мындай бир өзгөчө китеп тойдун катышуучулары, ардактуу аталар,
ардактуу агалар, эжелер, достор, ийни карындаштар, барыңыздарды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан бүгүнкү чоң иш-чаранын ачылышы менен, ийгиликтүү өтүп жатышы менен чын дилибизден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Мына 2019 жылдан бери Кыргызстанда тааж илдети баштаган пандемия болду. Андан соң өлкөбүздүн ичиндеги бир топ экономикалык, саясий, социалдык маселелер болду. Мына азыр дүйнөлүк геополитикада чоң көйгөйлөр, чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Кайсыл бул деңгээлде карасак, бул биз үчүн чоң бир кризиске алып келгендей бир абал болуп атат. Бирок кризис деген сөздүн жакшы экенин бүгүн урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары биз бөлүшкүбүз келип атат. Себеп дегенде кризис деген сөз мына Кытай тилинен алганда 2 иероглифтен турат экен. Мына Нуржигит агайыбыз өзү иероглифтер боюнча аябай маалыматы бар. Ар бир иероглиф бирден маанини берет. Кризис 2 иероглифтен турат экен. Биринчи иероглифи бул коркунуч деген сөз экен. Маани, экинчиси бул мүмкүнчүлүк деп. Кризис дегендин ичинде коркунуч, бирок ошол эле учурда мүмкүнчүлүк бар деген сөз экен да. Мына ушундай оор кырдаалдарда, ушундай өзгөрүүлөрдүн учурунда Кыргызстаныбызда мыкты азаматтар чыгып келе жатат. Оор мезгилде күчтүү инсандар жаралат деген сөз бар. Мына ошол азаматтардын бири жаштардын алдында турган бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрү, бүгүнкү иш-чаранын уюштуруучулары, баарыбызды чогулткан жогорудагы чыккан жаш жигиттер. Биздин министрлик жаштар саясатына жооп берген, жаштар саясатын жүргүзгөн мекеме катары биз бир адамдан бир китеп долбоорун колдойбуз. Мындан ары дагы мына сиздер берген идеянын алкагында Кыргызстанда эң көп окуган 3 китепти биз Кыргызстан боюнча кыдырып, 3000 китепти жаштар борборлоруна таркатып келдик. Бул дагы түздөн түз сиздердин бизге берген идеяңыздар деп баалайбыз. Андыктан эри шаркак болуп, коомдук жаштар дегеле, жаштар саясатын жүргүзгөн мекеме биз менен биргеликте дагы чоң-чоң иш-чараларды кылабыз деп үмүттөнөбүз. Китеп окуш керек, билим бардык ийгиликтин ачкычы. Чоң рахмат. Рахмат. Союзбек Надырбекович айтып кетпедиби? Китеп окушубуз керек депчи. Ана мен сиздерди дагы бул бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Бир окуяны айтып коеюн. Москвадан досу келип айтып атат дейт. Алда жөн айтпай, доске, Москвада метродо орустардын баары китеп окуйт экен десе, бизде деле метро болсо окумакпыз деп коет дейт. Бирок биз качан окуйбуз билесиздерби? Кыргызстандан Белес деген автобус чыккан. Мемиреп жүрө турган. Ошол автобустар Бишкектин ичине жүрө баштагандан баштап биз метросу жок эле ошол автобуста китеп окуйбуз. Буюрса, ошол автобустар Бишкекти аралап жүрсүн деп тилек кылалы. Урматтуу коноктор, тойдо 2-3 майлуу эт тартыла турган тамак 2 антрактта башталат, билесиз да. Азыр биздин укмуш мүнөттөр, кадырлуу инсандар бар сүйлөй турган. Ал инсандардын алдыда тааныштырам. Ага чейин бир анонс кылып коеюн. Кыргызстанда ишкерлик дегенде саналуу гана адамдардын аты эсибизге келет. Ошолордун бири Эгембердиевтерди билебиз. Экинчи тыныгуудан соң Жумадил Эгембердиев агайыбыздын ишкерлик боюнча сонун сабагы менен башталат. Ага чейин баарыңыздарга, ордуңуздарга туруп коюңуздар, барыңыздар. Эми оң жак, сол жак, артты карасаңыздар, баарыңыздарга жете турган фуд пакеттер бар. Ошо фуд пакеттерди алып, тамактаныңыздар, тамагыңыздар даамдуу болсун. 15 мүнөт дебейин, 17 мүнөт 30 секундалык тыныгуу, эшикке чыгбай салсаңыздар болот. Намазкана 2-нчи этажда. Ал эми тамагыңыздар даамдуу болсун. Кайрадан 2-нчи бөлүмдө көрүшкөнчө.